Саламатсыздарбы, урматтуу биздин бүгүнкү сынактын катышуучулары жана жеңүүчүлөрү. Биз бүгүн Азаттык медиа мекемеси жарыялаган конкурстун жыйынтыгын чыгарып, ошол конкурстун жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды ыйгаралы деп бүгүн чогулуп отурабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйылкы жыл дүйнө үчүн абдан чоң сыноо жылы болду деп айтсак болот. Анткени эч кимге белгисиз бир коркунучтуу илдет дүйнөнү каптап, азыр дагы ошол коркунуч ар бир өлкөдө, ар бир адамдын жанында турат. Биз ошол кыйын кырдаал учурунда июнь айында өзгөчө Азаттыкка абдан көп кайрылуулар болуп атты. Адамдардын жашоосунда бир астын үстүн болгон окуялар болуп атты. Мына ошол учурларда бир жүздөгөн кайрылууларды, телефон чалууларды кабыл алып отуруп, анан ушундай бир идея жаралган. Бул пандемия кыргызстандыктардын жашоо турмушун кандай өзгөрттү, адамдардын аң сезимин кандай өзгөрттү деген суроого жооп алуу максатында белгилүү ошондой сынак жарыялап, карапайым элдин үнүн угуп көрөлү, алар эмне деп ой бөлүшөт болду экен деген максатта кыязда ушул сынакты баштаганбыз. Бизге катышуучулар абдан көп болду. Бир 90дой аудио материал келип, жарандар өздөрү үйдөн эле отуруп ой бөлүшүп бизге жиберишкен. Бирок ар кандай техникалык сапатта жибергендиктен биз алардын бир 60ка чукулун тандап алып, өзүбүздүн радиого, веб-сайттарга жарыяладык. Аларды сиздер дагы өзүңүздөр дагы уксаңыздар керек, биздин сайттан көрсөңүздөр керек. Биз ошолордун ичинен угуп отуруп, ошол эң мыкты деген жеңүүчүлөрдү, бардыгы жакшы, кызыктуу экен, бирок алардын арасынан дагы мындай таасирдүүрөөк дегендерин тандап алып, бүгүн сиздерди ушул биздин студияга чогулттук. Биздин конкурстун ошол максаты туурасында тереңирээк силерге маалымат берүү үчүн биз Азаттыктын Прагадагы баш кеңсесиндеги биздин башкы жетекчибиз Венера Сагындык кызына азыр сөздү узатайын деп турам. Венера эже, сиз бизди угуп атасыз да? Мен силерди угуп атам. Кандайсыздар? Прагада таңкы саат болду. Мен биздин бүгүн сынактын катышуучулары биздин студияда чогулуп атканына абдан кубанычтамын. Биз көп жылдан бери радиосунун жамааты өзүбүздүн окуман угармандар менен, көрөрмандар менен жакыныраак катышып, байланышып, жакыныраак силер менен көбүрөөк кызматташып, ичиңердеги ой толгоо, кандай санаалар болуп атканын, кандай кыялдар болуп атканын, биздин өзүбүздүн көтөрүп аткан темалар жөнүндө силердин көз карашыңарды, жашоодогу бир кандайдыр өзгөрүүлөр, жашоодогу кандайдыр бир көрүнүштөр тууралуу өзүңөрдөн билиш үчүн ушундай түрдүү сынактарды уюштуруп келатабыз. Анан быйыл биринчи жолу подкаст сынак уюштурдук. Анткени дүйнөдө подкаст абдан популярдуу платформа болуп баратат. Бардык эл аралык маалымат каражаттары арасындагы чоң конкурстарда, сынактарда ушул подкаст деген дагы платформа кошула баштады, категория кошула баштады. Анткени подкаст өзүңөр билесиңер, радионун эле бир көрүнүшү. Биз Азаттык радиосу мындан 60 жылдан илгери 1950-жылы биринчи жолу ошондо Эркин Европа деген радио чыккан. Ошол радио катары чыккан. Радио деген абдан күчтүү маалымат каражаты, өзүңүздөр билесиздер. Адам радиодон угуп атканда абдан баягы көркөм фантазиясы, өзүнүн ичиндеги бир элестетүү мүмкүнчүлүгү, жөндөмү, укмуш өнүгүп, башкача элестетип, угуп аткан адам жөнүндө дагы, айтып берип аткан баян жөнүндө дагы такыр башкача сезимди кабыл алат. Ошон үчүн биз ошонун баарын эске алып, ушул подкаст сынак жарыялаганбыз. Пандемия баарыбызды өзгөрттү окшойт. Пандемия баарыбыз эле айтып атабыз, бул жалпы адамзат үчүн, ар бир адам үчүн бир чоң сыноо болду. Баарыбыз жашоодогу баалуулуктарды, жалпы эле адамзат кайда баратабыз, биз кандай жашап атабыз, биздин жашоодогу баалуулуктарыбыз кандай адам болуп калдык азыр деп баарыбыз ойлонуп чыктык окшойт. Ошону баарыбыз чогуу ойлонуп, чогуу толгонуп, баягы ичибиздеги башыбыздан өткөрүп аткандарды, ойлорубузду баарын бөлүшөлү деген максатта ушул пандемия мени кандай өзгөрттү деген сынакты жарыялаганбыз. Баарыңарга активдүү катышып бергениңер үчүн абдан ыраазыбыз.
бизге көп жылдан бeri ар бир сынагыбызга катышып келе аткан адамдар да кайра жазып бул сынакка да активдүү катышышты. Мен сөзүмдү өтө узартып ийбей, анда бүгүн бизден жалаң бизден эмес, жалпы окурмандардын, биздин угармандардын баягы жогору баасын алган сынактын катышуучуларына сыйлыктарды анда берип баштайлы. Анткени биздин силердин подкастка жиберген ушул өзүңөрдүн баяныңар, аудио баяныңар биздин сайтта жарыяланып, андан тышкары YouTube'да да жарыяланган, Instagram'да. Ошол жерден биз карадык, кимдин аудио баяны көбүрөөк пикир чогултту, көбүрөөк ар кандай талкууга жем таштады деп, ошол жагында пикирге ошону дагы эске алдык. Ошондуктан эң биринчи өзүбүздүн сынактын мыкты деп табылган катышуучусун атай берейин. Өзүңөргө көбүрөөк сөз айтканга мүмкүнчүлүк берели. Бул биздин замандашыбыз, биздин угарманыбыз, көрөрманыбыз Сайфиддин Султаналиев. Биз ушул аудио баянды эң мыкты экен деп таптык. Анткени угуп атканда мындай ооз экил айтып берип аткандай аябай жеңил, анан эркин, кабыл алганга оңой, сонун стилде айтып бериптир. Туш келипсиңер биздин студияга. Сиздер менен ушу подкаст сынактын катышуучулары менен 4 ай бою күнү деле, түнү деле байланышканга туура келди. 90-дан ашуун негизи баяндар келген. Анын ичинен биз Айзада айткандай 60га жакынын чыгардык. Себеби айрымдары ошо техникалык жактан туура келбей калды. Кээ бирлери кайра убада берген, жөнөткөнгө жөнөтүшпөй калды, тилекке каршы жөнөтөм деп чалгандар болду. Биз күттүк, убагында келбей калды. Кийинки сынактарга алар катышат деп ишенебиз. Бизге биздин сынак адамдардын мындай адабий чөйрөдөгү адамдарга деле кандайдыр бир илхом бергендей болуптур. Алардан деле көптөгөн бир баяндар келип атты. Ошол эле учурда биздин илимпоздордон баяндар келип атты. Мен анда кезектен айта берсем, Сайнаке Бобекова апабыз бизге ошо коронавирустун келип чыгышынын себептерине байланыштуу өзүнүн божомолдорун, экологиялык проблемаларды көтөргөн баян жөнөттү эле. Апабыз сыйлап койсок азыр. Дипломыңыз. Сизге берет. Микрофон. Шамларыңыз жакшы болду. Эми азаттыкты баягы эмеден бери эле угабыз, тиги Азамат Алтайдын уюштурганынан баштап эле. А кишини да көргөн баягы жылы илгери эмеге келип, Улуттук университетке келип, Бексултан Жакиев, Самара барып болчугумузчу. Анан ошо жолугушууга да барганда көрүп калдым мен Азамат Алтайдычы, ошо бизде жолугушкан а киши. Анан эми ошондон бери эле жакшы иштерди иштеп келатасыздар. Дайыма так, адилет, калыс берүүлөрдү бересиңер. Ошон үчүн силерди карапайым адамдардан баштап, чоңдорду билбейм, карапайым адамдар жакшы көрөт, дайыма угат. Ошо силердин передачаларга ишенет, азаттыкка ишенет, башкаларга ишенбесе дагы. Анан бул пандемия бизди аябай мүшкүлгө салбадыбы? Жашым өтүп калган үчүнбү, ошо балдар каза болуп, немелер каза болуп калган улуу кишилердин, абышка кемпирлердин азабын мен чын жүрөгүмөн өткөрүп аттым да ошондо. Кудай-ай, ушулар артта калдык деп күйүнүп атышты. Анан үрөйү өчүп калды. Кыргыздын үрөйү учуп калды ошондо. Себеби карантин болуп, жакын кишилер бара албай, ошо мен мисалы жээним каза болду кичигемден.
Анан бара албай койдум. Машина да жок. Уруксат да бербейт тышка чыкканга. Анан бир 10 күндөн кийин араң бардым да, эжем калды. Эжем көзү көрбөй калды. Ошо балдарынын күйүтүнөн. Анан ошолордун баары жүрөгүмөн өтүп, кыйналып, анан мен конкурска деле катышайын деп жазган эмесмин, өз оюмду жазып жибергем. Анан силердин ошондогу уюштурган жанагы кимди жоготтук деген эмеңер, берүүңөр дагы ошо жакындарын жоготуп, кайгы тартып атып, аза күткөн адамдарга аябай мындай кайрат болду да. Менин оюмча кайрат болду. Себеби жакын кишилер барып кайрат айта албаса дагы радиодон ошо силердин кимди жоготтук, ошолордун тизмесин бергиле, ошолордун жакшы жагын жазып жибергиле деп биз да жазып жибердик. Ошонуңар кандайдыр бир бизди деле унутпайт турбайбы эл, биздин кайгыбызды тең бөлүшүп аткан турбайбы деп эметишти да, кайрат кылышты. Анан аза күткөндөр кайрат кылыш керек да, эми кайраттан башка айла жок да аларга. Анан ошо кайрат бердиңерге деп ойлодум. Бул конкурска мен көп жылдан бери улуттук университетте иштейм. Көп жылдан бери ошо айлана чөйрөнүн булганышын изилдеп жүрөм да. Анан колуман келишинче газеталарга жазам, радиолорго сүйлөйм көп эле. Азаттыкка да келип Шайлөөк интервью алган. Анан бирок кыргыз элибиз ушундай экен, такыр реакция беришпейт да ошого. Могу айлана чөйрөнү таза кармайлышы дегенге реакция беришпейт да. Кайдыгер мындай. Анан эле мусорду ар кайсы жерге таштай берет, эмелерди таштай берет, уулуу заттарды чыгарып атпайбы, жанагы кездемелерди тиги жагып, мончо жагышып, көмүр тетис деле күнөөлөп жатып калабыз. Жок, анда аныкы аз эле. Башка жанагы менчик мончолорду жаккандар, менчик эмелери жаккандар көп нерсени чыгарып атат, химиялык заттарды. Анан жаратылыштын өзүнүн закону бар да. Биз жаратылышты ойлойбуз, бизге баш ийиш керек деп. Жок, биз аларга баш ийишибиз керек, жаратылышка баш ийишибиз керек. Жаратылыштын закондору түбөлүктүү закондор алар. Биздики чылап тиги коомдун закондорундай ким келсе алмаштыра берген закон эмес. Аны алмаштыра берсем, ушинтип күнөөлөп коет, ушинтип жаза тарттырып коет. Анан биз биринчи толкунун узаттык деп кичине неме кылып атпайбызбы? Экинчи толкун. Эгерде ушундай көз караш болсо дүйнө жүзүндө, жаратылышка ушундай көз караш болсо, боло берет мындай. Кудай сактасын. Анан ошону жеткирем деп, жеткирейин тиги эмелерде болбойт экен, эми баштарына иш түшүп атканда кулак төшөрдү, анан жанагы подкастка бергем да жанагы эмени. Анан Кудайды да караш керек да, мындай. Кесир болуп кетти биздегилер. Кесир болуп. Жөнөкөй адамдарды кандайдыр бир эмеде карашат да. Ушу да кишиби дегендей карашат да. Байлар, жана бийлер боло эле андай. Көп эле. Мен саясатына деле киришпейм. Анан жанагы изилдеп жүрөм деп атпаймынбы? Канча рак оорусу көбөйүп атат. Жаш кичинекей балдар көбөйүп атат. Ошол жанагы чыккан неменин азабынан, химиялык заттардын азабынан инвалид балдар төрөлүп атат. Качан баягы илгерки начар учурда эле, эми Келдибек деле менден жаш, ал жакшы көрүп калды, көрбөдү, мен көрүп калдым. Ачка бир неме бутылкага максым куюп алышып эле, анан кийин талага барып иштегендер деле соо болчу бизге караганда. Экология таза болчу анда. Анан ошон үчүн мен мугалим болсом көп сүйлөп жиберем, кечирип койгула. Анан ошон үчүн ошо жүрөгүмдө болгон, уюган нерселердин баарын айтып калайын деп анан айткам. Кесир кылбайлы, Кудайды карап жашайлы, бири-бирибизди сыйлайлы, ушактабайлы, ач көздүк жасабайлы,
баягы маңдайыбызга жазган байлыгы болобу, бийлиги болобу ошону көтөрөлү деп. Анан сиздерге рахмат. Ошо силер жардам берип аттыңарда, башка каналдарды деле жамандабайм, башка каналдарда деле жакшынакай журналисттер бар, көбүн тааныйм. Бирок силер ушу элге күйгөндөй мамиле жасадыңар да, күйүп жасадыңар окшойт. Ушул конкурс деле жанагындай списокты түзгөнүңөр деле, тизмени түзгөнүңөр деле. А башка каналдардан баланча кишиге жукту, баланча киши өлдү. Анан Америкада баланча киши өлүптүр, тиги Францияда баланча киши өлүптүр. Ошо катуу таасир берет да адамга. А силер болсо мындай жай ошо өткөн туугандарыңар үчүн жазып бергилечи, ошонун жакшы жагын көрсөтөлү, ошонун списогун түзөлү деп эметкениңер, анан бууреки конкурсту уюштурганыңар рахмат силерге. Мындан ары деле ушундай иштей бергиле, калыс болгула, адилет болгула. Анан бул жерде отурган туугандарды мен сыйлыгыңар менен куттуктайм. Ар кимиңер жакшы иштер жасадыңар, волонтер болдуңар, айрыкча жаш балдар. Тиги ким айтып атпайбы, дүкөн ачтым, анан дүкөндү берип атам деп. Майыптар дагы азыр жанагы айлана чөйрөнүн булганышынын натыйжасында майыптардын эмеси көбөйдү, майыптардын төрөлүшү көбөйдү. Анан ага карабай эле бизде башкача болуп атат да. Эгер жаратылышка такай эле ушундай эле мамиле жасай берсек, пандемия боло берет. Боло берет. Андан көрө биз өзүбүздүн көз карашыбызды эметишибиз керек да. Бүт дүйнө жүзү кабылып атпайбы? Анан рахмат болуп турат. Сыйлыгыңар. Рахмат.